Көптөгөн эл аралык мелдештерде мамлекетибизди татыктуу таанытып, кыргыз туусун бийик желбиретип жүргөн жаш спортчуларыбыз дагы бар. Алардын катарында спорттун таэквондо түрү менен машыккан Жеңишбеков Баямандын жетишкендиктери жөнүндө чагылдырып бермекчибиз. Өзүнүн өжөрлүгү жана чыдамкайлуулугу менен ийгиликтерди багындырып келүүдө. Спорттун таэквондо түрүнөн өр тутуп, өлкөнүн атын алыска чыгарып жаткан жаш балбан ар бир мелдеште жетишкендиктерге ээ болуп келүүдө. Кыргыз Республикасынын чемпиону, Казакстан Республикасында өткөн Шымкент Open мелдешинде 3-орундун ээси. Алгачкы жолу Баяман менин залыма 2 жыл мурун келген болчу. Ал кезде Баяман 10 жашта эле. Сөз менен айтканда эрктүүлүгү, чыдамкайлыгы, ошол нерселер, сапаттар Баяманда бар экен. Анан мен аябай жылуу мындай мүнөз менен, сезимдер менен кабыл алып, ошол кезден бери арада 2 жыл өттү. 2 жылдын ичинде Баяман көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Кыргызстандын чемпиону болду. Көптөгөн эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү болду. Азыркы биздин планыбыз боюнча Бишкек шаарынын биринчилиги болот. Бишкек шаарынын биринчилиги бүткөндөн кийин жайында Ысык көлдө өтө турган бир международный турнир бар, фестиваль «Жемчужина Кыргызстана» деген. Андан кийин бизде сбор бар. Сборду бүткөндөн кийин эле буюрса ушул жылдын август эмес, күзүндө өтө турган Азия чемпионаты Ташкент шаарында. Ошого азыркы жумушубузду ошого багыттап жасап жаткан учурубуз. Ата-энеси Дүйшөналиев Курманбек, Ардыкова Гүлмайрам балдарынын жетишкендиктери менен сыймыктанып келишет. Баяман үй бүлөдө 5 туугандын эң кечүүсү. Көпчүлүгү убактысын ата-энесине бөлүп, үй жумуштарына жардам берет. Ата-энесинин айтымында Баяман спорттун таэквондо түрүн өз каалоосу менен тандап алган. Ошол биздин Баяманчык биздин үйдүн көкүрөк күчүгүбүз, ошол эң кичүүсү Баяман. Баяманга биз чоң надежда. Ушул таэквондону чынын айтсам өзү тандап алды. Ушул Бишкектин биринчилиги болуп калды. Ошондо барганда балам Баяманчык биринчи местаны алып алды. Ошондо биринчи местаны алганда деп мен дагы ушундай мага чоң ушул балага мындай үмүт кетти. Бул баланын алдында бир келечеги кең экен, Кудайым буйрса молодец деп өзүм ичимен ушундай сүйүнүп, аны баланын өзүнө айткан жокмун, бирок чынында мамасы экөөбүз сүйүнүп койдук. Өзүнүн чынында бирок мындай кичинекей болгону менен мен неме кылам, патриоттук жактары да бар да Баямандын чынында. Кыргызстан деген немеси бар, калпакты кийгенди өзү да жакшы көрөт. Кичине мындай тойго же мындай праздникке же биринчилик десе эле өзү ушу тандап жүрүп калпак саптырып алган. Ошо калпагын барып эле ушинтип кийип алат. Өзү иттерге кызыгат. Көрдүңөр иттерди, 2 ити бар, постоянно өзү каша варить этип берет. Айылда апасыныкында кичинекей кулуңкесинде алып бергем, азыр тай үйрөтүп барып ошондо минип каникулга сайын барып келип турат. Бирок ушунда барабы, барбайбы билбейм, постоянно тренировка көлдө дагы болот деп атат. Бара алабы, бара албайбы билбейбиз да. Бул бир эле атасына жардам бербейт, бул мага да аябай жардам берет да. Мен 4 эркек балам бар, 1 эле кызым бар. Ал кызым дагы уже чоң, өз алдынча. Анан бул үйдү жыйнайт, полдорду жууйт, чаңдарды арчийт, идиш жууйт, тамак да жасап коет да кес-кесте. Бош убактысы жок. Бүт жагынан балам колунан келет. Окутуучулардын айтымында алдыңкы окуучулардын катарында кандай гана иш-чара болбосун өзүн активдүү алып жүрөт. Келечектеги максаты машыктыруучусу Канат Аралбековдой дүйнө чемпиону болууну санайт.